Чоң рахмат Улан Бердибаевич. Урматтуу кесиптештер, бул өтө керектүү, маанилүү долбоор. Биз колдошубуз керек. Анан урматтуу Надира Сынташевна, бир мектептин сметасы 455 миллион рубль болуп атабы? Ал алдын ала эле мындай прогноз да. Бул деген жанагы чалгындоо иштери болот экен. Анан 1224 орунга ар бир ошо жерде конкреттүү проект даярдалганда ошондо так баасы чыгат экен. А бул жана сиз айткандай болжолдуу бир баа да. Жана соцкомитетте министр 455 миллион деп айтты эле да. Ошо болжолдуу баасын айтты да. Андан тышкары эми могу Бишкек шаарында биздин шаарларга курбай койсо деле болот эле да, бир региондорду өнүктүрсөк жакшы болот эле. Региондордо мына Нарын, Баткен, Талас ошол региондорго курганда жакшы болот эле. Себеби мына биз Бишкек шаарында 10 мектеп, 15 мектеп курулду бир жылда. Ооба. Ушуну азыр биз өзгөртсөк болобу ошол шаарлар боюнча? Эми Мүмкүнчүлүк барбы же уже болбой калдыбы? 9-чу бул макулдашуунун 9-чу беренесин карап көрсөңүз, 9-чу беренеде жазылып турат. Эки тараптан комиссия түзүлөт деп. Анан кандайдыр бир абдан жүйөлүү бир себеп болсо, ушул комиссия Россия Федерация тарабынан, анан Кыргызстан тарабынан тиешелүү органдардан комиссия курулат. Анан ушулардын комиссиянын эмеси объекттерди куруу үчүн жер участоктарын бекитет деп турат да. Ушул жерден анализ кылып көрсө болот да ар бир. Биз эми мына шаарда жашаган биздин жарандар, биздин жаш келечек муун жакшы эле орусчаны билишет да. Биз региондор таптакыр билбей жатпайбы? Ошо региондорго курсак жакшы болот эле да, мындай жакшы билим алышат эле. Ооба, сиз айтканыңыз туура, бирок Бишкекте дагы бир проблема болуп атат. Ички миграциянын кесепетинен абдан көп адамдар Бишкекке көчүп келип атышат. Анан ошон үчүн өзгөчө мектепте өзүңүздөр билесиздер, менден жакшы билесиздер. Мектепке киргенде класста 50-60 баладан отурган ушу Бишкек болуп атпайбы? Анан ошон үчүн Бишкекти дагы таптакыр чыгарып койгон мүмкүнчүлүк болгон жок да. Биз дагы карап көрөлү, сунуштарды берели, ошол сунуштарды эске алып, ошол иш жүзүнө ашканда биз сунуштарды кошо берсеңиздер жакшы болот эле. Рахмат жон.